Салам достор, бүгүнкү саякатыбыз өзгөчө болот. Эмнеге дебейсиңерби? Анткени биз Памфилов сейил багына саякат кылабыз. Силерге да кызыкпы? Кеттик анда. Бир 1926 жылдын 25 августунда шаардык кеңештин аткаруу комитети мурдакы казына бакчасын Кызыл Жылдыз паркы деп өзгөрткөн. Макеттен улам шаардын тургундары бул сейил бакты эркелетип жылдызча деп аташчу. Ал эми 1938 жылы бул аймактын бир бөлүгү Спартак стадионун курууга берилген. Кийинчерээк 1942 жылы парк өзүнүн атын кайрадан өзгөртүп, Иван Памфиловдун ысымы менен аталган. Памфилов Иван Васильевич Советтер Союзунун баатыры, Кызыл армиянын генерал-майору, аскер башчы. 1892 жылы 20 декабрда Саратов губерниясынын Петровск шаарында туулган. Ал 1941 жылдын июль-август айларында Кыргызстан менен Казакстандын жигиттеринен 316 аткычтар дивизиясын түзгөн. Дивизиянын курамында кыргыз, өзбек, орус жана башка улуттардын өкүлдөрү болгон. Москванын алдында октябрь-ноябрь айларындагы салгылашууда даанышман генерал-майор өзүнүн билгичтиги менен душмандын күчтөрүн зор жоготууга учураткан. 2016 жылдын февраль айында парктын эң эски аттракциондорунун бири Сереп дөңгөлөгү демонтаждалган. Учурда Памфилов борбордук сейил багында 40ка жакын заманбап аттракциондор бар. Алардын ар бири сапат сертификатына ээ жана дайыма коопсуздук текшерүүстөн өтүп турат. Парктын жалпы аянты 7,7 гектарды түзөт. Сейил багта бак дарактардын арча, туя, карагай жана башка түрлөрү бар. Ушун менен Памфилов сейил багына болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө кош кула!